Айдарбеков фамилиясы төрөлгөндөн тартып дээрлик 21 жашыма чейин алып жүрдүм. Азамат атамдын суранычы менен университет бүтөр замат чоң атам Егенбердиев фамилиясына өттүм. Себеби чоң атамдын уруусун улай турган туягы сенсин деп айтты. Бирок Рафа чоң апам макул болгон жок. Анткени Иманалы Айдарбековдун фамилиясы көтөрүп жүрөр башка урпагы жок. Буга карабастан Егенбердиев фамилиясында кала бердим. Рафа чоң апам дүйнө салардын алдында Иманалы Айдарбековдун атабыздын ысымын бий көтөрүп, унуттан чыгар деп атама жана мага акыркы керези айтты. 2005 жылы атам Азамат Иманалиевич Айдарбеков 56 жашта катуу оорудан дүйнө салды. Ал мезгилде мен 27 жашта болдум. ЗАГС органдарга эки фамилияны бириктирүү арызы менен кайрылдым. Бирок мыйзам алкагында мамлекеттик орган четке кагып, бир фамилияны тандоого аргасыз болдум. 2011 жылы чоң апамдын, атамдын керези аткаруу максаты менен Айдарбеков фамилиясына кайра келдим. Мен үчүн бул алардан калган аманат. Айдарбеков атындагы коомдук фонду орноттум. Айдарбековго арналган бир нече илимий конференцияларды өткөрдүк. Документалдык тасма тартылды. Биринчи атуу Айдарбеков жөнүндө китеп чыгардык. Айдарбековдун эстелигин Бишкек шаарында орноттук. Алымүдүн районунда мектептин атына Айдарбеков ысымын ыйгарылды. Буга чейин Иманалы Айдарбеков ысымы окуу программаларда айтылбай, бир дагы эстелик коюлбай, унута калып бара жаткан учур болчу экен. Ооба, чоң атам Зыфар Егенбердиев менен абдан сыймыктанам. Ал атактуу чыган инсан болгон, биринчи Кыргыз саламаттык сактоо министри болуп турганда медициналык академиянын ректорунун кызматын дагы аткарган. Ал киши Бишкектеги улуттук госпиталдын негиздөөчүсү, экинчи дүйнөлүк согушта 35 миңден ашык операция жасаган. Биздин мамлекетибиздин саламаттык сактоо системасы үчүн кошкон салымы өтө зор. Эми эмне деп айтам? Эки күчтүү чыган инсандын урпагы болуу өтө чоң жоопкерчилик. Мен үчүн бул чоң жүк. Күн сайын ишмердүүлүгүмдө бул ориентир болуп турат. Мен кыялымда эки фамилияны тең бий көтөрүп алып жүргүм келет. Bir günde hayalım orundala деп ишенем.